Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети Жалал-Абад колледжи. Педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмү диний тарбия сабагы. Окутуучу Ажыкулов Жумабек Анарбекович тапшырманы аткарып кайтарым байланыш жасаган БКМ бюджет 318 тайпасынын студенти Толтоева Айгерим Закирбековна. Сабактын темасы тогуз коргол оюну. Тогуз коргол кыргыз элинин улуттук интеллектуалдык оюну. Тогуз коргол оюнунда оюнчунун негизги максаты болуп корголдорду көбүрөөк чогултуу болуп эсептелет. Ар бир оюнчунун тактасында 9 чукурчасы, ал чукурчалардын ичинде 9дан ташы болот. 9 деген сан көчмөн түркели, ошондой эле кыргыздар үчүн да ыйык сан болгон. Коргол сөзү куламак деген маанини чагылдырат. Оюнда ошол тоголокторго окшогон асыл таштар колдонулуп келген. Баатыр эл түштүк өкүм сүргөн маалда 9 корголду ойноп, өзүнүн аскердик жана стратегиялык ой жүгүртүүсүн өнүктүргөн. Мына ушул себептен көчмөн түрк элдери, ошондой эле кыргыздар үчүн 9 коргол оюну маанилүү болуп калган. Аскерлерди, байлыктарды жана душмандардын ээликтерин өзүнө каратып алуу оюндун негизги маңызы катары каралат. Ошол себептен ар бир коргол бир аскерди символдоштуруп турат. 9 корголдун изилдөө тарыхынан. Орустун изилдөөчүлөрү байлардын кыларга иштери жок 9 корголду ойлоп табышкан дешет. Ал эми Кыргызда малчылар балдардын логикасын тарбиялоо үчүн ойлоп тапкан. Венгер окумуштуусу Жош Алмаши Азиянын жүрөгүнө саякат аттуу китебинде 9 коргол акыл эс оюнун кыргыз эли гана ойнойт экен деп көзгө сая көрсөткөн. Казактарда Каникеев деген окумуштуу илгери адамзат дене даярдыгына муктаж болушкан, согушка чыгышкан. Дене даярдыгынын сапаты түгөнүп калгандан кийин алардын логикасын ойготуучу бир нерсе керек болгон. Башкача айтканда, оюн ойлоп табуу керек болгондугунун негизинде 9 коргол улуттук оюну пайда болгон деген. 9 коргол оюнунун эрежеси. Ар бир оюнчу партияны жеңип чыгуу үчүн 82 же андан көп коргол утуп алуу керек. Уткан оюнчуга 1 упай берилет. 81 коргол уткан болсо, оюн тең чыгуу менен аяктайт. 0,5 упайдан берилет. Жүрүштү баштоо укугу чучукулак менен аныкталат. Баштай турган оюнчу тактанын ак жагына олтурат. Өзү каалаган үйүндөгү коргол салынган чуңкурду бардык корголдорду колуна алып, ошол үйдөн баштап оң тарапты көздөй бирден корголду салып жүрүп олтурат. Ашып калган корголдорду атаандашынын үйүнөн 2-3 катары менен саналат. Ашып калган корголдорду атаандашынын 2-3 катары менен салгандан кийин атаандашынын үйүнө түшкөн акыркы корголдун саны жук болсо, жүрүш жеңиш менен аяктап, ошол үйдөгү бардык корголдорду өзүнүн казынасына салып алат. Тактанын 9 төйчөктөсүн биз үй дейбиз жана уткан корголдорду жыйнай турган чөйчөкчөнү казына дейбиз. Туз алуу эрежеси. Атаандаштын үйүнө түшкөн акыркы корголдун саны 3 болсо, ал үйү туз деп аталат. Туз деп аталып сизге тиешелүү болуп калат. Башкача айтканда, ал үйгө түшкөн корголдун баары сиздин казынаңызга түшөт. Туз алуунун 3 шарты бар. Биринчи, бир оюнда бир гана туз алынат. Экинчи, эгер атаандашыңыз туз алган болсо, ал алган номердеги үйдөн туз ала албайсыз. Мисалы, ал сиздин 7 номердеги үйүңүздөн туз алган болсо, сиз анын 7 номердеги үйүнөн туз ала албайсыз. Атаандашыңыздын акыркы 9 үйүнөн туз ала албайсыз. 9 коргол тууралуу легенда. Жолоочулар төөлөрүнүн үстүнө ар түркү нерселерди жүктөп алып, кетип бара жаткан бир жерге түнөөгө мажбур болушуп конуп калышат экен. 2 чоң нар төөнү жүгү менен ортого коюп, калгандарын тегеретип уктап калышат. Эртеси баягы кетип бараткан жолун андан ары улантып кетишет. Кокусунан өтүп бара жаткан башка жолоочулар жакшылап көз жүгүртүшсө, эки тарабы 9дан 18, ортосунда 2 чоң төө жаткан орундар жерге чөгүп кетиптир. Төөлөр жаткан чуңкурларга төөнүн корголдору кургак болуп катып калыптыр.
Окуяга кабылган жолоочулардын бири ойлонуп олтуруп, ушул оюнду ойлоп чыккан деген пикирлер да бар. Төөнүн кыгында коргоол дешет, ошондуктан оюндун аты тогуз коргоол деп аталып калган деген бир имиш бар. Кызыктуу фактылар. Биринчи, тогуз коргоол оюну бүткүл дүйнөгө белгилүү болгон Манкала оюндарынын бири. Кыргызстандан тышкары Батыш Монголияда, Эсен коргоол жана Казакстанда тогуз кумалак ат менен белгилүү. Бул оюн Орто Азия өлкөлөрүнөн башка Түндүк Чыгыш Афганистанда, Орусияда, Батыш Монголияда жана Түндүк Батыш Кытайда ойнотулат. Манас эпосунун бир вариантындагы мындай саптар бар экенин ким билеттир. Жалпак жыгач чаптырып, чараларын оюшуп, бир жагына 1-9, бир жагына 1-9 үй чыгарып коюшуп. Манас эпосу экинчи китеп Сагынбай Орозбак уулу, Кыргызстан 1978. Кыркын кызык ойнотуп, чатыраш оюнун салыңар. 9 онуң биригип 9 коргоол алыңар. Жыйылып алып, жыйырмаң топ таш чакмак алыңар. Үчүнчү, логиканы өнүктүрүүгө жана так эсептөөгө жакшы жардам берет. Анткени оюнду ойноп жатып математикалык кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүүгө мажбур болот. Ошондуктан бул оюн башталгыч класстардын балдарына да абдан пайдалуу. Төртүнчү, Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин буйругу менен мектептин бардык класстагы окуучуларына тогуз коргоол оюнун ойнотулсун деген буйругу киргизилген. Бешинчи, тогуз коргоол оюнунун электрондук версиясын Кыргыз информатиги Картамбаев 1999-жылы түзгөндүгү белгилүү. Кыргыз Республикасынын тогуз коргоол федерациясы 1993-жылы түзүлгөн. Бүткүл дүйнө боюнча интеллектуалдык оюндардын эл аралык олимпиадасынын Манкала секциясында 2010-жылы Европадагы тогуз коргоол клубу сунуштап киргизген. Тогуз коргоол оюну колонорчулукту. Элдик оюндарды жүзөгө ашыруу үчүн жасалган жыгач буюму. Азыр улуттук мааниде кеңири ойнолуп жатат. Муну куруу, оюу, жонуу чеберчилиги устанын бөтөнчүлүгүн туюндурат. Ал эки тарабында кылдат оюлган 1/9-8 чуңкуру, башкача айтканда үйүү уясы, ортосунда чоңураак жанашы эки казан же ордо чарасы. Бар сүйүрүлөнгөн такта. Анын жердеги карагайдан да, арчадан да, талдан да, теректен да, өрүктөн да, жаңгактан да жасаса болот. Чеберлер аны жасоодо ара, керки, бычак пайдаланышат. Чуңкурун казынасын чеберде боюу, жонуу үчүн атайын кичинекей ийгиси бар. Эгер кыйып келери менен дароо чаба койсо ага каймак же сорпо майын ичирип, көлөкөдө кургатуу керек. 9 кумалактын көлөмү койдун коргоолундай 162 коргоолуда жыгачтан бирдей тоболук жасалат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта болуңуз.